Урматтуу эркектер, урматтуу үйдүн кожоюндору, үйгө келген кезде бардык дүйнөнүн жумуштарын таштап туруп, үйгө ата болуп үйгө келели. Үйгө кирген кезде сиз врач экениңизди таштаңыз, милицияңызды таштаңыз, устаз экениңизди таштаңыз, кандай гана кесипте иштебеңиз таштаңыз. Сиз спортсмен экениңизди таштаңыз. Үйгө мээримдүү ата, мээримдүү күйөө болуп үйгө кириңиз. Үйгө келгенде сиз зөөкүр, арыстан келип атып, азыр урушат, кыйкырат, мындай кылат деп үйдөгүлөр баары коркуп, жүрөктөрү түшүп болуп кетпесин. Үйгө келип атканда мээримдүү болуп келиңиз. Үйгө кирип аткан кезде, урматтуу хазраттар, телефондорубузду өчүрүп келели. Эже беззвукка коюп туруп келели дагы. Үйгө кирип аткан кезде, кече устаздарыбыз айткандай, үйгө кирип аткан кезде дагы эле кечке дүйнөдөн жүрдүк, 8 саат 10 саат дүйнөдө жүргөнбүз. Үйгө кирип келатып дагы телефон менен кирип атабыз. Кирип атабыз, алло, ооба, тигиндей, мындай, ооба берип койгула, бербей эле койгула, ооба көрөбүз, тигиндей деп сиз телефон менен өтө бир сүйлөшүп келатасыз. Алдыңыздан балдарыңыз, сиздин жубайыңыз тосуп алып чыкты. Балдарыңыз ата деп чыкса, сиз балдарыңызга көңүл бурбай сүйлөшүп атасыз. Ооба, тигиндей, ооба жиберип койгула, ооба барсын, жок, тигиндей, жок сүйлөшүп атасыз. Балдарыңыз ата деген бойдон калып кетти да. Алар ушул эң биринчи жолуккан учур, эң ысык учуру, эң мухаббаттын, боорукерликтин, балага болгон баланын атага болгон мээримдүүлүк, эң сагыныч 10 саат сизди көргөн жок да. Балаңыз чуркап, кызыңыз чуркап келди аталап. Сиз ушул 1 минуттун ичинде сүйлөшүп койдуңуз. Бирок канча деген баланын жүрөгүндөгү мээримди сиз өчүрүп салдыңыз, муздатып салдыңыз, алыстатып салдыңыз. 1 минуттон кийин аталап бүткөндөн кийин сиз телефонду коюп туруп, кайра балам, деп десең, балаң келиши мүмкүн, кыздың келиши мүмкүн, бирок жанакы биринчи тосуп алгандай мээримдүүлүк менен келбейт кайрачы. Ошондуктан үйгө келип атканда бардыгын өчүрүп туруңуз. Жок дегенде жарым саат, 1 саатка өчүрүп туруңуз дагы. Келгенде жакшынакай тосуп алып, ассаламу алейкум, салам айтып, кандайсыңар, жакшысыңарбы деп учурашып, баарлашып, акыбалдарын сурап, ден соолугун сурап, жакшысыңарбы деп балдарыңарды, кыздарыңарды жыттап, кучактап, өпкүлөп, канчалык көбүрөөк балдарыңарды кучактап, өпкүлөсөңөр дейт аалымдарыбыз. Ушунчалык мээрим, атанын боорукерлиги, мээримдүүлүгү балдарыңарга өтөт. Бул атаныкы гана эмес, эненики дагы. Ата-эненин канчалык балдарды кучактап, өпкүлөп жыттаган сайын, ата-эненин мээрими балдарга ушунча көп өтөт. Ушул мээрим жүрөктөрүнө өткөндөн кийин балдар чоңойгондо, сиз картайганда, ушул мээрим сизди картайып өлгөнгө чейин ушул мээрим сизди алып, ушул жакка чейин сиз өлгөнгө чейин сизди ушул мээрим жеткереп, сизди сыйлайт туугандар. Карагыла, көбүнчө азыр билесиңерби? Ата-энелерди картайганда балдары сыйлабай калды. Эмне үчүн? Буга ата-энеси өзү күнөөкөр. Убагында мээрим төккөн эмес, убагында аны эркелеткен эмес, анын жүрөгүнө мээрим төккөн эмес. Ошол себептен баласынын ата-энесине мээрими жетпей калды. Үйлөнүп бала чак болгондон кийин ата-энесин унутуп калды. Ата-энесине кызматын кылбай калды. Ата-энесине массаж кылып, бутун жууп бербей калды. Жууп бериш ага уят болуп калды. Ата-энесине 1 айда 1 чалса чалып калды. Ата-энеси менен сүйлөшпөй калды бүгүнкү күнү. Эмнеге? Баланын жүрөгүнө мээрими жок болуп калды ата-энесине. Ата-энесине караганда аялын өйдө коюп калды, досторун өйдө коюп калды. Ошондуктан урматтуу туугандар, балдарды кичинекей кезинен баштап көп кучактап, өпкүлөп, мээрим, жакшынакай мактап, сүйлөшүп, балдар менен ойногула балдар менен. Балдарга ат болуп бергиле, төө болуп бергиле, минсин үстүбүзгө, минип ойнойлу. Керек болсо намаз окуп атканда минип алса деле эчтек эмес, намазды уланта бериңиз. Дагы эле мойнуңузга чыгып алса деле шарият боюнча намаз окуп атып, балаңызды алып коюп, кайра намазды уланып кете бериңиз. Уруксаат ошого чейин. Балдар менен ойнош керек. Балдар менен сүйлөшүп, ойноп, ушунун бардыгы баланын зээнинде, баланын жүрөгүндө, баланын канында, ушун бардыгы калат да. Жаштык кезинде алар жалаң оюн. 7 жашка чейин алардын оюнда жалаң оюн гана бар. Балдар менен көп ойнойлу, көп убакытты балдар менен өткөрөйлү.
балдар менен убакыт өткөрбөгөндүктөн балдар телефон менен убакыт өткөрүп калган. Телефон берип койсуңар, өзүң кылганын кылчы деп башка жака келип өзү телефон чукулап атабыз. Чоң зыян алып келип атабыз да. Балдар менен келип ойноп, сүйлөшүп. Ошондуктан мен айтарым, урматтуу туугандар, биринчиден үйгө келгенде телефон менен кирбеңиз. Үйгө киргенде мээрим менен жылмайып, канча проблема болсок дагы, миң настроениябыз жок болгон күндө дагы үйгө киргенде баардыгын унутуп, анын баардыгын сыртка таштап, үйгө жакшынакай маанайда кирели туугандар. Экинчиден аялдарга тиешелүү, күйөөңүз келгенде ушундай принцесса, ханышадай болуп, принцти, королду тосуп алгандай тосуп алыңыз. Сиз кандай болсоңуз да үйдө даярданып, ушундай кожоюн келип атат деп, не болсо болуп кетсин, кандай болсо болсун, ошонун баардыгын таштап туруп, сиз күйөөңүздү жакшынакай кылып тосуп алыңыз. Сиз күйөөңүз келгенде маани бербей койсоңуз, жылымайып, жакшылап тосуп албасаңыз, сиз дагы телефон менен сүйлөшүп атып, идишак жубатып келсеңиз эле, күйөөңүз ассаламу алейкум, кандайсыңар деп ушундай бир келсе эле, сиз телефон сүйлөшүп атасыз, 1 мүнөт сүйлөшүп койдуңуз, баягы кайра эле жылуулук үйдө жок. Баягындай ал 1 мүнөттөн кийин кандайсыз, жакшысызбы деп ал айткандан кийин мындай баягындай таасири жок, пайдасы жок да. Ошондуктан биринчи моментте буюрса эркек дагы, аял дагы телефонуларды өчүрүп, келгенде жакшынакай маанайда, жакшынакай настроенияда учурашып, баарлашып, күйөөңүзгө тамагыңызды бериңиз, сүйлөшүңүз, курсагын тойгузуңуз, анан кийин башка жумуштарыңызды, проблемаларды, башка кемчиликтерди анан айтыңыз. Келер замат эч нерсе айтпаңыз. Негатив эч качан сүйлөбөңүз. Дайыма жакшылык кылып, курсагын тойгузуп, анан кийин башка сөздөрдү айтайлы иншалла. Ошондуктан иншалла үйдө дайыма ынтымак болсун, үйдө дайыма сүйүү болсун, жубайлардын ортосунда дайыма биримдик болсун. Аллахым баарыбыздан ыраазы болсун. Буюрса ушинтип убактыңыздарды бөлүп, менин бир аз айткан насааттарыма, сөздөрүмө көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Үй бүлөлөр эч качан ажырашпасын, үй бүлөлөр бекем мамлекет болсун, мамлекеттик туруктуулук болсун, мамлекетке жаман көз, жаман сөз, шайтандын душмандары эч кандай таасирин бербестен, иншалла жашоо жыргал, жашоо малина болуп, жакшы сөздөрдү аялдарыбызга аябастан айтып туралы. Женщины любят ушами, эркектер любят курсаками деп мен айткан сөзүм бар. Аялдын жүрөгүнө жетем десеңиздер, кулак аркылуу барасыздар. Аялдар, эгерде күйөөңөрдүн жүрөгүңөргө жетем десеңер, курсак аркылуу барасыңар. Ошондуктан иншалла аялдарды мактап турайлы. Аялдар жакшынакай тамактарын жасап, күйөөлөрүн тосуп алган болсун.